спортчуларыбыз Турцияга барып, чемпионатка катышып, Гран-при Анталия болуп жаткан медальдар менен келишти. Биздин спортчулар Тимур деген балабыз 3-чү орун алды. Хаят деген кызыбыз 2-чи орун алды. Ошо жакшы жыйынтыктар менен келди. Biz Гран-при Анталияга барып келдик. Ал жактан призер болдук буюрса. Ага даярданып, жакшы даярдандык. Көлгө сборго бардык. Ал жактан 2 жума 15 күн аябай жакшы даярдандык. Ага чейин бул жерде академияда күнүнө 2 мал ковёрдон тренировка кылып, почти 2 айдай даярдандык. Биринчи бир аз сүрдөн болуп, биринчисинен бир аз жаңылып калдым. Оюмда биринчи сопернигим өзбек болду, Өзбекстандан. Аны бросокко чабып туруп эле уже Японго түштү деп ойлоп коерчу деп атпаймын. Анан кайра туруп кетип, кайра күрөшүп, зацеп кирип атып, артка кайрып кетти, ошондон жаңылып калдым. Кийинки соперниктерди достойно жакшы болду, буюрса. Агайым кубандыргандай болдум, бир аз. Мурда көргөндөрдү салып коюп, бир аз оор болчу. Көрбөгөндөр менен күрөшсөң жеңил эле, эч кандай оорчулукка турган жок. 1-январдан баштап G1, G2 кылып көргөн спортсмендер менен көрбөгөн спортсмендерди эки бөлүктө жакшы болду. Балдар кыздар чала көргөндөр менен чыгып калып болуп калчу. Машалла азыр ошол экөөнү конкретно чала көргөндөр менен толук көрбөгөндөрдү бөлгөндөн кийин азыр балдарга да жеңилирээк болуп калды. Алдыда максат ушу парад боюнча достойный чемпион болуп, тренеримди кыргыз элин желбиретип, азиатский игры бар, бүстө Китайда. Ошого даярдык көрүш керек жайы менен. Ага чейин башка соревнованияларга чыгып, мындай очко топтош керек. Рейтингти бирге чыгарыш керек. Мировой рейтинг башталды, кудай билсе, олимпиадага уже рейтингте туруп туруш керек да, как вольниктер, как жүздөйчтер, көргөн жүздөйчтер деп ошубуз керек да, биз дагы чыгып турушубуз керек турнирлерге. Мен burada башка веске чыккан болчумун, мунусунда 48 веске чыктым. Анан ал жакта биринчи германиялык бир кыз менен күрөштүм, финалда бразилец менен чыктым.
азыр Ж1, Ж2 кылып бөлүп койду. Көрбөгөндөр Ж1, бир аз көргөндөр Ж2 болупчу. Ошондо биз болсо Ж1лер менен күрөштүк, өзүбүзгө окшош эле көрбөгөндөр менен. Мурда көргөндөр көрүп бат эле жыгытып койчу, анан бунусунда болсо өзүбүзгө окшош болуп, наоборот мен аларды контур кылып эле жыгытып салдым. Баягы Олимпиадага барганда көргөн кыздар менен күрөшкөн демекчи, азыр көрбөгөн кыздар менен күрөштү, жакшы күрөштү. Шарч Кудай берсем, Олимпиададан Кудай берсе медаль болот. Мурдагыда караганда азыр опыт көбүрөөк болуп калды менде. Мурда анча күрөшө албайт болчумун, азыр жакшы эле күрөшүп калдым. Буюрса жакшы, агайыбызга рахмат, ушунча даражага жеткирген. Негизи агайдын айтканын угуп, тренер эмнени үйрөтсө ошону жасап, анан өзүңө ишенип, менин колумдан келет деп ишенсе, бардыгы жакшы болот. Күрөшкөндө коркпой эле күрөшө бериш керек да, кайсыл ыкманы билсең, ошону жасай бериш керек да. Анан ошондо утасың, колуңдан келген нерсени кыла берсең, утасың да. Мен ошону түшүндүм. Алдыда буюрса Казакстанда гран-при болот жакында, майда. Иншалла ал жактан золото алып келем го. Ушул эле соперниктер бар экен ал жакка дагы. Госагентствого да чоң ыраазычылык билгизебиз, ушу сборго жардам бергенине, тиги устмал Турцияга барып келишибизге, жол киребизге, жатаканабызга жардам берип, жакшы каражат бөлүп берип бизге жакшы жардам беришти. Тренировкаларына, жатаканаларына, тамак ашына өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн жардам берип аракет кылып атабыз. Ошо чогуу кылган аракетибиздин жыйынтыгынан ушундай жакшы жыйынтыктар болуп, астыда дагы Олимпийский игралар бар, ошого чейин буюрса жакшы очколор топтоп, буюрса даярданышса Олимпиадага барат деген үмүттөр буюрса чоң эле. Буюрса менин планым эми будан нары бардыгында золото алып, кийинки жылга Олимпиада, иншалла Олимпиададан дагы олимпийский чемпион болоюн деген ниеттерим бар. Мен 2020-жылдан бери машыгам биякта. Башында кыйын болгон баарыбызга. Кезек-кезек менен баары көнүшүп кеттик баарыбыз. Анан былтыр гран-приге чыгып келдик биз дагы общич Англияга. Анан быйыл мен бара алган жокмун, бул балдар барып атышат. Буюрса Анталияга барып келишти, чемпион болушуп, бронзовый призер, серебряный призер болушуп, эжекебиз, досубуз. Ошо эми кубанычын тең бөлүшүп эле биз деле кубанычтабыз булардын призер болушуна. Бизде азыр категория бөлүп салган. Б1дер булар вообще көрбөгөндөр, Б2лар где-то 2-3 метр көрөт, Б3лер жакшыраак көрөбү ушундай да. Анан бизде баары Б1 сборныйда ошо 2 вес жабышышканда 81 менен 66-чы, мен 81 болчумун. Анан азыр вес көтөрө албай, анан 73кө бала бар. 90га көтөрөйүн деген ойдомун. Азыр 90га чыгып баштайбыз буюрса. Медаль алып келип, соревнованияларга чыгып, ушуга себеп болуп жүргөн Канат агайыбыз, Илмиянов Канат Таштанбекович агайыбызга Аллах таалам чексиз ыраазы болсун. Пара дзюдо федерациянын президенти Райымбек Байкебизге ыраазычылык айтып өтөбүз, биздин президентибиз. Ошо ал дайыма ар тараптан колдоо көрсөтүп келет.